Саламатсыздарбы? Социалдык иш адистигинин студенттери, сиздер менен Бекмамат Осмонов атындагы Жалал Абад мамлекеттик университетинин Жалал Абад колледжинин педагогикалык жана социалдык иштер бөлүмүнүн окутуучусу Ташматова Айнагүл Акылбековна. Биздин кезектеги лекциялык темабыз мамлекеттик иш менен камсыз кылуу саясаты болмокчу. Сабактын максаты: жарандардын иш менен камсыз кылуунун жолдорун билесиңер балдар. Жумушсуз жарандарды кесиптик даярдоо, кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу боюнча маалымат аласыңар. Иш берүүчүлөрдүн калктын иш менен камсыз кылуудагы мамлекеттик саясатындагы ролун аныктайсыңар. Лекцияда каралчу суроолор. Урматтуу студенттер, сабакты көрүп баруу менен конспект жазабыз. Кыргыз Республикасынын калкты иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү жаатындагы ыйгарым укуктун мамлекеттик органы Кыргыз Республикасынын аймагында калкты иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү саясатын иштеп чыгуучу жана ишке ашыруучу мамлекеттик орган болуп эсептелет. Жарандардын иш менен камсыз кылынышы. Иш менен камсыз болгон жарандарга, ошондой эле ишмердиги иш менен камсыз кылууга теңештирилген жарандарга төмөндөгүлөр кирет. Эмгек келишими боюнча толук же болбосо толук эмес жумуш убактысында иштегендер, сыйакы алгандар, ошондой эле тиешелүү келишим менен тастыкталган акы төлөнүш иши бар, бирок оорусуна, өргүсүнө, өндүрүштүн убактылуу токтогондугуна байланыштуу убактылуу иши жоктор. Мамлекеттик муниципалдык органдарда мамлекеттик же болбосо муниципалдык кызмат ордун ээлегендер жана акчалай сый акы үчүн кесиптик ишти туруктуу негизде жүзөгө ашыргандар. Өздөрүн өз алдынча иш менен камсыз кылуучулар, анын ичинде чакан жана орто бизнес ишкерлери, юридикалык жакты түзбөстөн ишкердик менен алектенген жарандар. Эгерде өндүрүлгөн продукция рынокто сатууга арналган болсо, айыл, токой чарба, аңчылык, балык уулоо продукцияларын өндүрүүнү жана кайра иштетүүнү кошо алганда, үй чарбасында товар өндүрүү жана кызмат көрсөтүү боюнча иштерди аткаруу менен алектенгендер, ошондой эле өндүрүш кооперативдеринде, дыйкан чарбаларында иштегендер жана айыл чарба багытында аянты 0,5 гектардан кем эмес өлчөмдөгү сугат жерлерин алган адамдар жана алардын үй бүлө мүчөлөрү айыл чарба продукцияларын өндүрүүгө катышкандардын баары жумуш менен камсыз болгондор деп эсептелинет экен. Ошондой эле альтернативдик кызмат өтөөчү адамдарды кошпогондо аскердик кызмат, ошондой эле ички иштер, улуттук коопсуздук органдарында, бажы органдарында, жазык түзөтүү системасында, пенитенциардык системасында, өрткө каршы кызматтын мекемелеринде жана органдарында кызмат өтөп жаткандар, аскер окуу жайларында жана аскер академияларында окутууну кошкондо жалпы билим берүү уюмдарында башталгыч кесиптик, орто кесиптик, жогорку кесиптик жана жогорку окуу жайдан кийинки кесиптик билим берүү уюмдарында күндүзгү окуу курстарында өткөндөр. Иши Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына карама каршы келбеген коомдук коммерциялык эмес уюмдарда иштеп жаткандар. Коомдук уюмдардын бирикмелеринде, кайрымдуулук жана башка фонддордун, юридикалык жактардын бирикмелеринде, ассоциацияларында жана бирликтеринде уюштуруучуларын кошпогондо уюмдардын уюштуруучуларынын баары катышуучулар да жумуш менен камсыз болгондор деп эсептелинет. Жумушсуз жарандарды жана жумуш издеген жарандарды кесиптик даярдоо, кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу. Жумушсуздарды жана жумуш издеген жарандарды кесиптик окутуу төмөндөгүдөй максаттарда жүзөгө ашырылат. Ишке орношуу мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатуу максатында жумушсуздардын жана жумуш издеген жарандардын зарыл кесиптик квалификациясын алуусуна, жумушсуздун жана жумуш издеген жарандардын кесиптик көндүмдөрүнө жооп берүүчү жумуш жоктугуна байланыштуу квалификациясын өзгөртүү. Жумушсуздарды жана жумуш издеген жарандарды кесиптик даярдоо, кайра даярдоо жана алардын квалификациясын жогорулатуу
ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын жолдомосу боюнча жүзөгө ашырылышы мүмкүн. Эгерде жаран кесипке ээ болбосо, жарандын кесиптик көндүмдөрүнө жооп берүүчү жумуштун жоктугуна байланыштуу кесипти өзгөртүү зарыл болсо, жаран мурдагы кесиби боюнча ишти аткаруу кудуретин жоготсо, жумушсуз жарандарды жана жумуш издеген жарандарды кесиптик даярдоо, кайра даярдоо квалификациясын жогорулатуу ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган менен түзүлгөн келишимдерге ылайык билим берүү мекемелеринде жүргүзүлөт. Артыкчылыктуу тартипте кесиптик даярдоодон, кайра даярдоодон өтүүгө жана квалификациясын жогорулатууга төмөнкүлөр укуктуу. Расмий жумушсуздар, ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдар, жашы жете элек балдары бар аялдар, аскердик кызматтан бошотулган жарандар, жалпы билим берүү уюмдарынын бүтүрүүчүлөрү, ошондой эле биринчи жолу жумуш издеп жаткан, мурда иштебеген, кесиби жок жарандар. Расмий жумушсузду эсептен чыгаруу же болбосо кандай учурда биз калктын иш менен камсыз кылуу бөлүмүндө жумушсуздардын катарынан чыгарабыз. Жаран иш менен камсыз кылынган учурда ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга 2 айдын ичинде келбегенде, сунушталган ылайыктуу жумуштан 2 жолу баш тартканда жана башында жумушсуздарга сунуштаган ишти эле, бул жерде жумушсуздарга дагы сунушталган ылайыктуу жумуш, биринчи сунушталган жумуш экинчи жолу кайра сунушталбайт. Аны жакшы билебиз, балдар. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте пенсия дайындалганда, биз эмгекке жарандык уракта пенсия курагына чейин айтканбыз, пенсия курагына жеткен болсо, булар жумушсуздар катарынан чыгарылат экен. Туруктуу жашаган жерин которууга байланыштуу кетип калганда, кесиптик окутуу курстарына жүйөлүү себептерсиз келбегенде, күндүзгү окуу бөлүмүнө тапшырганда, анык аскердик кызматка чакырылганда, анан жаран каза болгондо. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын жолдомосу боюнча кесиптик даярдоодон, квалификациясын жогорулатуудан жана кайра даярдоодон өтүү мезгилинде расмий жумушсуздарга Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан белгиленген жумушсуздук боюнча жөлөк пулдун базалык өлчөмүнүн 120%-нан кем эмес өлчөмдө стипендия төлөнөт. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан окутууга, кайра окутууга жиберилген адамдарга жумушсуздук боюнча жөлөк пулдун базалык чегинде стипендия төлөнөт. Окууларга жетишпеген же туруктуу катышпаган учурда стипендия төлөп берүү 1 айга чейинки мөөнөткө убактылуу токтотулат. Иш берүүчүлөрдүн калкты иш менен камсыз кылууга көмөктөшүүсү. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык эмгек мамилелерин жөнгө салуучу келишимдердин шарттарын сактоону, ишканалар, уюмдар жоюлган же кызматкерлер иштен бошотулган кызматкерлерге компенсациялар төлөп берүүнү, ишке орноштурууга, кесиптик даярдоого көмөк көрсөтүүнүн, иштен бошотулган кызматкерлерге иш берүүчүлөрдүн каражаттарынын эсебинен кошумча материалдык жардамдарды берүүнү, кызматкерлерди кесиптик даярдоого, кайра даярдоого жана квалификациясын жогорулатууга шарттарды түзүүнүн, ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды, социалдык коргоого муктаж калктын аярлуу топторун ишке орноштуруу үчүн жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен биргеликте жумуш орундарын квоталоону. Квота деген эмне эле, балдар? Бош орун, кызматкерлерди кесиптик окутууну, кайра квалификациялоону, квалификациясын жогорулатууну жүргүзүү аркылуу адам ресурстарын башкарууну. Иш берүүчүлөр ай сайын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга төмөндөгүлөрдү берип турат. Бош жумуш орундары бар экендиги жөнүндө маалыматтарды, ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды, калктын социалдык коргоого муктаж аярлуу топторун ишке орноштуруу үчүн жумуш орундарын квоталоо тууралуу жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен келишимдердин бар экендиги жөнүндө маалыматтарды, иш берүүчү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан жиберилген жаранды ишке кабыл алгандыгы тууралуу маалыматты ишке кабыл алган жөнүндө буйрук чыккан күндөн тартып 5 күндүн ичинде ыйгарым укуктук мамлекеттик органга жиберет.
Ошондой эле ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган жиберген ар бир жаран жумушка алынбай калышы мүмкүн. Алынбай калган учурда эмне себептен ал жумушка алынбай калды? Аны тастыктоочу документтерди дагы жибериш керек. Анда эмесе балдар, бүгүнкү сабакты эгер силерге түшүнүктүү болгон болсо, үйгө тапшырма. Жарандардын иш менен камсыз кылуунун жолдорун аныктап, кластер жасайбыз. Жумушсуз жарандарды кесиптик даярдоо, кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу боюнча маалыматты колдонуп, кроссворд түзөбүз. Иш берүүчүлөрдөн калкты иш менен камсыз кылуудагы мамлекеттик саясаттын ролун дагы да жакшыртуу үчүн кандай иш-аракеттерди жасасак болот? Ойлонуп, ушул темага эссе жазабыз. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Саламатта амандашканга чейин. Түшүнбөгөн суроолорду жана берилген тапшырмаларды күтүп калам. Аларды Жамунун АВМ порталынан, Jitsi Meet, Zoom, WhatsApp аркылуу кайтарым байланыш жасайбыз.